Азамат Жиналиев сүрөтчү. Бул учурга чейин да мык жана жиптин жардамы менен өзгөчө сүрөттөрдү жасап келгени баарыбызга маалым. Ал эми азыркы учурда дал ушул тунук чүкөлөрдү жасоо менен алек болуп жаткан кези. Күнүнүн дээрлик көпчүлүк бөлүгү дал ушул устаканада өтөт. Идея бул негизи бала кездеги кыялдарды орундатуу болчу. Анан эле бала кездин символу болгон бул биздин чүкө да. Бала кезде чүкөнү тим эле күн түндө ойноп, чүкөнү миң-миңдеп чыгып аткан убактар болгон. Мен өзүм ошо чүкөнүн аябай бир күчтүү фанаты болчумун. Анан ошо чүкөнү окуучулук күндөр бүткөндөн кийин, студенттик күндөр бүткөндөн кийин анан турмуш башталат, андан кийин чүкө деген баягы жоголот. Анан ошо акыркы күндөрү ошо бала кезин көбүрөөк эстеп, толкунданып отуруп, анан толкундоолор пайда болуп, анан ошо чүкөнү жазайын деп чечтим. Ага чейин ушундай айнектин эпоксидный смола деп коет, ошонун негизинде ушундай кылып ар кандай формаларды жасап көрүп, өзүм ар кандай эксперименттер жүргүзгөнү жакшы көрөм да. Чүкөнү бала кезде өтө көп ойногом. Балдарым да ойносо дейм, деген Азамат мырза бул чүкөнү жаратуу идеясы менен бөлүштү. Негизги элементтери кадимки эле чүкөнүн формасын алып, ушундай бир силиконго, анан ичине эпоксидный смоладан куюп, анан жалпысынан ушундай чүкө чыгат. Анан бул чүкөнү дагы миң жолу жасашым керек, бер жагы эле дегенде мындай туп-тунук айнектей болгон эффект чыгыш үчүн. Анан азыр ошо күндөн күнгө практикалап атам. Бардык тарабы бирдей көрүнгөн тунук чүкөлөрдүн кадимки чүкөлөрдөн эч кандай деле айырмасы жок. Болгону чүкөдө өзүнүн фантазиясына жараша каалагандай өңгө өзгөртүп жасаганга мүмкүнчүлүк бар экен. Кыргыз улуттук оюндарына дал ушул чүкө оюну да кирет. Мындай техниканын өнүккөн заманында улуттук оюндарыбызды өзгөчөлөнтүп чыгуу эң жакшы нерсе. Эскерте кетсек, Азамат дагы бир Борелов стилиндеги сүрөттү аукцион аркылуу сатаарын Facebook баракчасына жазып чыкты. Анын баштапкы баасы 10 000 сомдон башталат экен. Мир Абдылдаева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү үчүн.